Акмалжан Мамарасулов командасы менен Бишкек жана анын жан-жака белинен эски дөңгөлөктөрдү чогултат. Мэриядан дөңгөлөктү жок кылуу уруксатын алганын айтат. Bunun баары мисалы шаарда болсо канча мусор болмок, bunun баардыгын элдер баары күйгүзсө канча деген будан зыяндуу газ чыкмак, канча деген оорулар келип чыкмак. Ага чейин деле азыр күйгүзүп атышат. Ушунун баарын токтотуп, баардык эл ушул утилизацияга сдавать этсек, экологиябызга өзүбүз кам чексек, эртең биздин экологиябыз бул өзүбүздүн өсүп аткан бактарыбызга, жер жемиштерибизге, биздин продукт чыгып аткан бүт ошол тамак оокаттарыбыз баары ошол экологиябыздан зависит этет да. Экологияны тазалаш үчүн биз сөзсүз түрдө буну утилизацияга берип, аны жакпашыбыз керек да. Бирок вулканизациялар сатып алат экен деп атпайсызбы? 15 сомдон сатып алып атышат да. Элдерге сатат экен да, ушинтип барса сатат экен. Негизи ушундай бир өкмөт жагынан, бир эме жагынан айтса, ушу элге сатпастан ошол бизге утилизацияга сдавать этсе, ушул мындай бир элдин эмесин пайдасын эме кылыш үчүн. Акмалжандын ишканасы шаардын сыртында. Өзүбүз чисто мусор алабыз, эч кандай мусор чыгарбайбыз да. Баардыгы чисто продукция болот, 5 түрлүү продукция болот. Мен азыр продукцияларында көрсөтөм сизге. Буну да өзүнчө мисалы чабып, резинасын отдельно, зымын отдельно кыла турган станогубуз бар да. Кыргызстанда таштандыны кайра иштеткен ири завод жок. Бир эле дөңгөлөктөн 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 түрлүү продукция чыгарса болот да. Баардыгы жашоого керектүү, эч кандай зыяны жок, эч кандай вредниси болбогон экологически таза продукциялар болот. Экологдор чакан жеке ишканаларды өкмөт колдош керек дешет. Алардын айтымында мисалы полиэтилен жана кагазды кайра иштеткен 15 ишкана жашыруун иш алып барып жатат. Ушундай бир идея бар экен да, анан бул уже колдонулган эме экен да. Америкада бир военный базада ушуну будан 70 жыл мурда жана чөлдөрдүн жээгинен неме алыш үчүн да. Танкаларды өткөрүш үчүн кумга танкалар батып калганда ушундай дөңгөлөктөрдү кесип алып коюп, ичине бул кумду салып, анан үстүнөн жол кылып өткөн экен да. Бул деген буну салып асфальттын түгүнө ушинтип засыпка кыла турган болсо, асфальттын срок годностью беркинде асфальтка караганда бир 50-60 жылга көп болот экен да.